Onlar dostlar, жалпыңыздарга assalamu алейкум. فبعد تبتل ودعاء ليل متانا عيد رب العالمين متانا عيد رب العالمين Hazreti Osman атындагы мечиттемин. Туугандар, достор, жалпыңыздарга assalamu алейкум. Бүгүн мен Лейлектеги сапарымда экинчи күнүм. Бул видеону тартып атканымдын себеби мен ушул өзүмдүн айылымдагы Кара Суу атындагы мечиттемин. Буюрса бул жерде келип тартып атканымдын себеби бүгүн буюрса Лейлекте Кара Суу айылында болсом, эртең буюрса Ноокатта Кыргыз Ата айылында болобуз. Бул жерге келип видео кылганымдын себеби, туугандар, мечит бардыгыбыз 5 убак ушул жерге келип намаз окуйбуз. Жумасына бир жолу жума күнү ушул жерге келип жума намазын окуйбуз. Демек бул Алланын үйү, туугандар. Анан бул жерге келип азыр мечиттин акыбалы менен таанышып, ар жак бер жагын көрүп, анча-мынча жасай турган нерселер бар экен, аны эске алып, анан буга чейин дагы биздин Нуркейжи жамааты ушул жерге отопление орноткон элек. Эми мен бул видеонун тартып аткандын негизги маани маңызы, туугандар, ушул видеону көрүп аткан менин аудиториям, мындай айтканда, Кудайга шүгүр, альхамдулилля деп жашашыбыз керек. Бардыгыбыздын жашоо шартыбыз азыркы 21-кылымда Кудайга шүгүр эле болуп калды. Баарыңыздар ушул биз ушунчалык баягы, кандай десем, жакшылык иштерди, сооп иштерди кылып атканыбызга бул сиздердин дагы түзмө-түз салымыңыздар үлкөндөй чоң. Баарыңыздардан Алла ыраазы болсун. Мен биринчилерден болуп, мен өзүмдүн ушул аудиторияма, биздин команданын атынан ыраазычылык айтып, жана да эгерде сиздер дагы ушундай соопчулук ишти, Алланын үйүнү оңдоп түзөө, суу чыгаруу, туалет куруу, отопление орнотуу жана башка толгон токой сооп иштери толтура эгерде ушундай иш кылат элем мен дагы дей турган болсоңуздар, буюрса биздин жамаатка кошулуңуздар, биздин командага кошулуңуздар. Буюрса кайсы эле областта болбосун, мечит болобу, медресе болобу, Алланын үйүнө кандай иштер болбосун, ушул биздин жамаат менен кошулуп чогуу кылсаңыздар болот. Баарыңыздарды ушул тармакка дагы, соопчулукка дагы, ушул негизи мен дагы өтө баягы немемин, айтпай деле кылып жүргөн нерселерибиз толтура да. Анан ушул сооп иштерин дагы сиздер менен бөлүшкөндү туура көрдүм да. Анан айтпай деле өзүм деле кылып, биздин өзүбүздүн команда деле кылып жүрө берсек болмок эле. Анан эми баягы команда чоң болсо, мындан дагы чоң нерселерди бүтүрөбүз. Буюрса мечит курабыз дегендей ниеттер бар. Ушундай бир Аллахым ошол күннөргө жеткирсин. Ушул сиздер менен чогуу кайсы эле жерге болбосун, кайсы айылдын тургундары мечитке, Алланын үйүнө зар болсо, ошондой мечит курганга Аллахым өзү жеткирсин. Буюрса, мен ойлойм, WhatsAppка байланышка чыгасыздар. Ушундай Алланын үйүнө сооп иштерди жасоого биз менен чогуу кылсаңыздар болот, туугандар. Анан азыр бул жерден дагы бир катар таанышып чыктым. Ажаткананы иреттеш керек экен. Сөзсүз түрдө. Ичин дагы ичи сыртыны полный, эшигинен баштап. Анан бул жакта ошо биз койдуруп көргөн мына жерде котелныйдын печкасы, котелдун печкасын бул жерге дагы бир комната кылыш керек экен. Ичине кирип, может жанына көмүрканасы мененби, бул жака бир кичинекей комната кылып, көмүрканасы менен сразу эле ушул жерден отун жакканга бир аз ушундай эми ушундай бир эме келип атат да, мага фикир келип атат. Буюрса ушул жактарыны колдон келип калса бүтүрүп беребиз. Ошол бүгүн буюрса ушул Лейлек тараптабыз. Эртең анан Ноокатта болобуз. Ноокатта Кыргыз Ата деген айыл бар. Кыргыз Ата айыл өкмөтү. Ал жерде дагы мечитке бир аз кызмат кылган элек. Ошону дагы бөлүшө кетебиз сиздер менен, сөзсүз. Буюрса анан бир катар биздин командага
бата кылып коюңуздар, дуа кылып коюңуздар туугандар. Ушундай иштерди кылганга Аллахым баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Биз дагы дуага муктажбыз. Ушундай сооп иштерди эми кылып жүрөбүз. Көргөзбөйүн дедим эле, но бирок баягы канчалык биз өзүбүздүн жамаатты чоңойтуп, ушундай иштерди көп кылсак, ошончолук чоң ийгиликтерге, чоң соопторго жетебиз деген үмүттөмүн туугандар. Бүгүн лейлектебиз, буюрса эртең ноокатта болобуз. Машалла. Муну бактан эле көрүп байкасаңыздар болот. Буюрса бүгүн 21 число, 7 ай, 25 жыл. Кыргызстан убактысы түшкү саат 15:00 болуптур. Мен Ноокат району Кыргыз Ата айыл өкмөтү Борко айылындамын туугандар. Буюрса мен буга чейинки видеомдо өзүмдүн туулуп өскөн айылымда, Баткен облусу Кара Суу айылы, Лейлек районунда элем. Буюрса бул жерде Азирети Усман атындагы мечиттемин. Мен артымда турган ушул Азирети Усман атындагы мечит Борко айылында, Кыргыз Ата айыл өкмөтүгө караштуу. Мына жерде эми мына нерсени көрүп алып мен аябай сүйүнүп атам. Ушунчалык көңүлүмө толду, ушунчалык кулпулума толду десем болот. Бул жерге болжол менен бир 200 миңдей акча коротулган. Анан бул жерде кызмат кылган ушул айылдын тургуну акебиз бар, Алла ыраазы болсун. Ушул ишти нолдон баштап бүткөнгө чейин өзүнүн бир тиын кызмат акысын кылбай, Алланын ыраазычылыгы үчүн жасап берди. Сизден Алла ыраазы болсун. Пайзылдаев Токтосун деген акебиз көрүп аткан болсоңуз, Алла таалам эки дүйнө бактылуулук берсин. Кудай кааласа мындай иштерди чогуу кыла берсек, Аллахым берет, бул дүйнө акырет буюрса сыйлыгын, белегин берет деген үмүттөбүз. Мен азыр көрүп өтө сүйүнүп атам, жамаат. Караңыздарчы. Сонун кылып салыптырсыз, сонун кылып, колуңуз гүл экен аке. Алла ыраазы болсун. Толкунданып дагы турам бир чети, себеби мындай мечиттерге мындай чоң проектте мен биринчи жолу кылып беришим. Эми майда чүйдө кылчу элек, мындай көзгө көрүнүктүү мечиттерге чоң ушундай проектте биринчи жолу кылып атам. Өзүм айылыма жанагы жогоруда көргөндөй отопление котелун жасап берген болсом, анан экинчи бир чоң проектибиз ушул. Буюрса, туугандар, келиңиздер. Бул садака жария, мен сиздерге көргөзүп, сиздердин да жакшылык, ушундай бир ойгонушуңуздарга, ушундай жакшы сооп иштерди кылышыңыздарга себепкер болоюн. Эгерде Нур сени эми бизгилер постоянно эле бир ишти кылардан Нур, мен сени постоянно көрөм, давай кылабыз, же болбосо алдырып бер, же болбосо минтип бер, тигинтип бер деп туруп эле мындай сөз менен эле анан нар жагы ишти баштайбыз да. Эгерде чогуу кылабыз десеңиздер туугандар, бир жамаатты түзөбүз буюрса. Мен WhatsApp группа ачам. Нуркейжи кайрымдуулук фонд дейбизби, ушундай бир WhatsApp группаны ачып даярдап коем. Мага WhatsAppка байланышка чыгыңыздар. Мечит, медресе, бала бакча, ушундай толтура жашоодо кыйналган, үй жок, жайы жок, же болбосо күнүмдүк жегенге продукта питаниясы жоктор мага аябай көп кайрылышат. Ошолордун муктаждыктарын чечип, таза Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул жерде ким колунан канча келсе да, мисалы ким колунан канча келсе, эми бизнесмендер бар, чоң бизнесмендер. Может бирөө 5 миң берет, может бирөө 50 миң, может бирөө 100 миң берет, может бирөө 5 сом, 1 сом болсо дагы бул буюрса акыретибизге өзүбүз үчүн пайдасы болот буюрса. Барыңыздар, чогуу ушундай сооп иштерди кылганга чакырат элем. Ушу сооп иштерди сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм туугандар. Чындыгында азыр карап туруп толкунданасың. Бул жерде кызмат кылган мен Борко айылында Абдикерим деген жездемден дагы Алла ыраазы болсун. Анын жубайы өзү негизи эркектер биз кылдык деп мындай дардаңнай беребиз. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат. Мен эжем буга себепкер болду. Эжем ушул нерсени айтып,
ушундай нерселер болуп атат, ушундай сөздөр болду эле дегенде болду жездеме айтың, мен буюрса ушул жерде жасатып берем, аркасын жасатып берем, башка эч кимге үн чыкпасын деп. Ошол эжем себептүү жездем менен сүйлөшүп, жездем бул жерде канча кызматты кылды, бул материалдардын баарын алып келип, усталарды таап бул жерде айыл аксакалдары менен, жергиликтүү тургундар менен сүйлөшүп, кандай кылабыз, бүт баарын сүйлөшүп, ошол жездем дагы кызмат кылды. Учурдан пайдаланып, ошол Абдикерим жездемден дагы жана Канизада эжемден дагы Алла ыраазы болсун. Ошол туугандар, өтө толкунданып атам. Бул дүнүйө, бул акча чындыгында баары кала турган нерсе да. Баары кала турган нерсе.